ачыгына жараша элге дагы мындай полезный болуш үчүн даяр эмес болгондо, мисалы үчүн консультация кылганда мен айтам да, бул 5 минуттер окуп туруңуз эжеге депчи. Азыр даже парок коюп койдум да, айылык доходу 50 000 эле ашсын депчи. Потому что кагылып кишилер, кагылып согулуп кишилер уже түшүнүп калган адам менен иштеш мага да оңой да. И второй момент, курс ачам, продюсер кесимдери калайм дегендерге биз азыр алгоритм запусков деп 2 айлык гет курстан ачтык, 25 000 50 000 тариф менен. Телеграмда. Гет курстан ачтык, 2 ай окуп, жаңы продюсер кесимине болуп, плюс курс ачканды үйрөнүү максатында. Потому что жаңы программалар менен, жаңы методикалар менен, мен де өзүм постоянно билим алган үчүн ушундай өсүүлөр болуп атат да, чынын айткандачы. Билим албасам, элге мындай бергенге эч нерсең жок болсо, эл деле түшүнүп сезет ал нерсеничи. И когда тебе дать нечего, билимге ишеним жок болгондо, сатууда өзүмө уверенность, ишеним жок болот да. Мисалы үчүн бул айым event организатор, өзүнүн живой курстарын сатып, ей надо личный бренд, популярно сделать, да, она должна проявляться, блогерлер менен дружить, делать свои такие мастер-классы. Мисалы үчүн мен социалдык психологияны окуп келгенде, барып, ушинтип 20 кишиге, 50 кишиге 50 бесплатный мастер-класс кыл деген. Себеби дегенде, билим качан сиңет денеге? Биз сүйрө баштаганда. Биз берип баштаган сиңет. Ошол нерсе мага бир 4-6 айдан кийин анан акырын отуруп баштады. Эл менен отуруп сүйлөшүп, 50 консультация жазады. Потому что билим жөн алып отура бергенде эмес, берип баштаганда жакшы сиңирет экен. Силерге да рекомендую, эгерде не обязательно курс ачуу. Эгерде силердин сторисиңерден 600дөн ашык, 600дөн аз адам көрсө, курс ачсаңар аз эле адамга сата аласыздар. Вот послушайте мой опыт, пожалуйста, потому что атайын Бишкектен келдим, эмне үчүн мен иши өзүм ушакта 10 киши келсе, мен вообще бияка 20-30 киши келе мындай мастер-класс өткөрөйүн дегем. Эмне үчүн? Потому что бул жака келип мен да монтип сүйлөшүм керек, билим беришим керек да. Адам канчалык ичинен ушинтип чыгарып сүйлөп, бир адам келсе да ошого да билим бере алсам, полезность, пайда бере алсам, бул аябай чоң нерсе. Силер дагы личный бренд түптөп баштасаңар, 10 кишиби кара судасызбы, чайханага, кабинкага 10 кишиден баштаңыз. 10 киши келди, 20 киши келди, андан 50 киши келди. Зато элдин астынан мынтип чыгып сүйлөө деле оңой эмес. Даярдык такшалып баштайсыңар. Андан кийин мисалы үчүн Бишкекте мен 200 кишилерди эле алып келип жүрөм. Таргет кетиришим керек, офер деп коет. Туура рекламный подачаларды кетирип, мисалы үчүн вложение кылышың керек да. 5 миллион табам десе, миллион вложение кылганды үйрөнүш керек реклама.